Демек ачык эле экен, машалла. Бул кандай маани берет десе, биз ушундай бир коомдо жашайбыз. Кээ бирде ошол элдин арасында кошулуш керек болот, туурабы? Элдин арасында кошулуш керек болот, жүрүш керек болот. Тууган деген бар, туушкан деген бар. Мына ошол мезгилде биздин ыйманыбыз таразага салынат экен. Кандай десе, же жаратуучунун буйругун аткарышың керек экен, же жаратылганга анын законуна баш ийишиң керек болот экен. Закон дегенибиз жанагындай бир кээ бир ыплас нерселерге. Мисалы, адамдар сиз менен бизги эмнеге чакырат экен? Конокко чакырат экен. Бирок ал жерде эмне бар экен? Арак бар экен. Эми пайгамбарыбыз менен айтып атат экен бизгечи. Пайгамбардын айтканы, Алла Тааланын айтканы, туурабы? Алла Таала Жабирейл аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи билгизип атат экен. Имандуу момун арак коюлган дасторконго отурбайт дейт. Эми ушундай болуп аткан болсо, эми субханалла, эми кимдин көңүлүн карайбыз? Бул жерде барбай койсоң тиги таанат, кылсаң тияка күнөөкөр болосуң. Десе, эми ошол жерден субханалла жаратылгандын же болбосо бир адамдын, инсандын каалоосу аткарылбайт экен да, Алланын каалоосун алдыга коет экенбиз. Алланын каалоосу алдыга коюлат экен. Жок, бул арак коюлган дасторконго отуруш мага арам. Эми субханалла муктаждык болуп атат экен. Ушундай бир чоң муктаждык болду. Керек болуп атат. Субханалла барыш керек болду дагы, кредит алыш керек болот. Пайызга акча алыш керек болот. Бияны карасаң, өзүнүн муктаждыгын бүткөн атат. Бирок биянан карасаң, Алла арам деп койгон. Эми кайсы нерсени тандаш керек болсо, эми суноо келет. Субханалла, бул деген арам. Бул Алланын арам деген нерсеси. Бул ушунча чоң күнөө экен. Ошол нерсе кантип жооп берем деген ой, сен эмне кылыш керек экен? Жеш керек экен. Дагы эми жаратылган нерсенин муктаждыгынан жаратуучунун өкүмү өйдө туруп калат экен. Көрдүкпү? Аллаху акбар. Демек эмне экен? Ушундай кандай акыбал болсо дагы дейт, Алланын буйругун алдыга койгон жакшы болот. Мынакей азыр мамлекет тарабынан, муфтият тарабынан бизге эмнелер буйрулуп атат экен? Ысырапкорчулукту тыюу жөнүндө, туурабы? Ысырапкорчулукту тыюу керек болот. Эми жок, мен мындай нерсеге баш ийбейм дей турган болсок, эмне болду? Инсанды калдырдык, өзүнүн каалоосу, адамдардын каалоосуна бардык. Бирок ар жакта да Алла Тааланын Аллаху ла юхиббул мусрифин. Алла некен Муса мындай ысырап кылуучуларды сүйбөйт, жакшы көрбөйт деген аят турат. Кайсыны кылыш керек болот? Өкүмгө баш ийебиз же болбосо өз кылганыбызды кылабызбы десе, имандуу адам эмне кылат экен? Алланын өкүмүн тандайт экен. Туурабы? Эмнекен? Кайсы нерсе адамды туура жолго багыттаса, кайсы нерсе субханалла инсанды баягы айвандык даражадан ушу адамдык даражага көтөрүп турган болсо, ошону тандашыбыз керек экен. Эми Алланын Куранында, пайгамбардын жок биздин шариятыбызда эч качан эмнекен? Адамды, инсанды төмөнгө түшүрбөйт, бир гана өйдө көтөрөт экен. Өйдө гана көтөрөт экен. Намаз окуп бир адам чөгүшү мүмкүн эмес. Ушуну унутпагыла. Алланын өкүмүн аткаруу менен адам ылдый чөгүшү мүмкүн. Өйдө гана көтөрүлөт. Бир гана өйдө гана көтөрүлөт. Түшүшү мүмкүн эмес. Качан түшүп, качан субханалла махлук өзүн, мисалы, сиз жаратылган адам, Алла жараткан да бизди. Ошо өзүбүздүн каалообуз менен жашап баштаганда биз бул дүйнөдө жанагындай өзүбүздүн даражабыз түшүп баштайт. Алланын каалоосу, пайгамбардын көрсөткөн нерсеси бизди көтөрөт экен, башка жака барбайт экен. Ошол себептен экен дайыма жаратуучунун закону, ага баш ийүү бизге парз кылынган. Аллага шерик кошпоштук бизге өкүм кылынган. Алланын арам деген нерсени арам деүүгө, адал кылган нерсени жөөгө Алла Таала бизге буйруган экен. Башка нерсе жок экен. Ким башка нерсени тандаса эле болду, бүттү. Мен дайыма айта берем го. Эки эле түрлүү нерсе бар. Мына мусулман бар, анан кайрый дин бар, болду. Биз улут улутка бөлүнүп өткөнбүз. Бул да биздин рахмат экен, улут улутка бөлүнүш. Бири-бирибизди жакшы таануу үчүн, бири-бирибизди субхана изилдөө үчүн, тилдерди үйрөнүп субханалла мындай илим алыш үчүн адамзат Алла бөлүп коюптур. Бирок эмнекен? Кыргыз башка бирден артыгыраак,
өзбек башка биринен артыгыраак деп айтылган эмес экен. Артыкчылык бир гана динде экен. Же мусулман болот экенсиң, же кайры дин болот экенсиң. Эми бул дин өткөндөн кийин дагы бара турган жерде эки эле нерсе бар. Эки эле нерсе бар. Биринчиси бул тозок, экинчиси бул бейиш. Башка жака барбайт адам. Же бир жөнүн ичинде бир тозоктун бир чуңкуру болот, же бейиштин бир бакчасы болот. Башка жери жок. Ошол сен акылдуу адам дайыма экен өзүнө пайда бере турган, нажат таптыра турган нерсени тандаш керек. Алла бизге ошо пайда берүүчү өкүмдү берген. Пайгамбар 23 жыл бою сиз менен биздин пайдабыз үчүн экен мушриктер менен урушуп, өзүнүн үй бүлөсүн курбанчылык кылып, жашоосун курбанчылык кылып, субханалла, миңдеген сахабалар менен экен ушул менен таза акыйкат дин деп коюлат. Адамдар азыр акылдан азып баратабы түшүнбөйсүң, өзүнүн оюндаганы дин кылып башташты. Качан адамдар өзүнүн оюндаганы дин кылып баштаса, мына ошондо адашып башталат. Ошондо улут жоголот. Ошондо субханалла экен эл жоголот. Ошондо мамлекет жоголот. Кайсы нерседе акыйкат болсо анда китеп болот. Кайсы нерсе акыйкат болсо да пайгамбар болот. Карасаң кандай нерсе? Китебибиз бар да турабы? Куран, аты бар ислам, субханалла. Эми кара, биздин эмнебиз бар экен дагы? Пайгамбарыбыз бар экен. Пайгамбарыбыз ким экен? Мухаммад алейхиссалам. Алла бизге айтып аткан усватул хасана. Бизге жетишер үлгү бар. Демек, андан башканы карабау керек экен. Шариятты кайсы нерсе барса, ойлонуп турумду кошо. Кайсы нерсе Алланын буйругуна, пайгамбардын көрсөтмөсүнө туура. Болду. Бир иш кылган атасың, кара. Кайсы иш? Кандай кылып болот бул? Эмне кылышым керек бул ишти? Кантип четишим керек дегенде, Алланын китебинен, пайгамбардын сүннөтүнөн карайбыз. Ошентип жашоодо проблема чече турган болсо, анда эч бир мындай бир мүшкүл болбойт. Унутпаңыздар, субханалла. Ушундай экен. Эми ошол эле мезгилде дейт, жанакындай бир кээ бир нерселерибиз бар. Биздин каада салтыбызда деп коелу, үрп адатыбызда, шариятыбызга каршы келбеген жерлер бар. Аны эч ким тыя албайт экен. Каршы келген жок. Арам эмес, ал адал. Үйгө конок чакыруу жакшы да турабы? Коноктун зыяпатын кылуу сооптуу. Пайгамбар 3 нерсеге шашылгыла деген. Мына ошол шашыла турган нерсенин бирөөсү конок келгенде, конок берген, тамак берген шашылат экен. Болду, башка нерсе жок. Көп нерсе бар, айтайын дегенчи. Демек, эмне экен? Кайсыл акыбал болбосун, Алланын өкүмүн танданга үйрөнөлү тугандар. Алланын өкүмү. Биз деле ушундай, мисалы, мындай карап туруп каласыңдар да, кайсы нерсе шариатка ылайык болот азыр? Кайсы нерсени айтсам адашып кетпейт деген сөз болот да. Ошо кайсы аягы туура экен деп карап турабыз. Сахабалар, Алладан ыраазы болгон, алар Алладан ыраазы болгон адамдар. Алар асмандагы жылдыз болуп бизге үлгү болду. Эми Алладын үлгүлүгү ушул болду. Пайгамбарыбыздын аркасынан 24 саат, субханалла. Ушунча деңгээлде аркасына эрчишти. Эми алардын айткан кээ бир сөздөрү биз үчүн сүннөт болот. Кимде сахабадын сүннөтү. Алардын сүйлөгөн сөздөрү бизге алтын менен тамга баскандай болуп. Ушунча кыямат күнгө чейин ар бир айткан сөз бизге үлгү болот экен. Эми кара, ошол эле мезгилде кара. Биздин калгылуу олия, турабы? Кандай? Айтылган ар бир сөзүндө калет жок. Эчме жок. Керек болсо бул дүйнөнү тиги дүйнөдө айтып койгон. Кыяматтын качан кандай белгилерин айтып койгон, илим билим менен, турабы? Ошол нерсе экен. Ошол сенин дайыма туура тарапты кармайлы. Туура тарапты кармайлы. Мынакей, баянчы бирөө айтат, молдоке, көпчүлүк жакты кармашыбыз керек дейт. Ооба, көпчүлүк жакты кармашыбыз. Анда айылым көпчүлүк болуп кетет атпайбы, мен ошолорго кошулушум керек болот дейт. Жок, андай эмес. Биз айтабыз, мазхабта кайсы жагы көпчүлүк болбосо ошол жака кетебиз. Бизде имам Абу Ханифа дүйнө жүзүндө керек болсо 70% эмне болуп эсептелет? Имам Абу Ханифа болуп эсептелет. Имам Азам мазхабы. Ушул жөнүндө сөз болот. Ал эми көпчүлүк ичип кетсе кошо ичип кетебиз. Кыргызда сөз бар, эшек дүрбөсө кошо дүрбөйбүзбү? Туура жолду тандаганды, ана ошо тандап атканда коркпогонду үйрөнгөн. Алланын динине өкүм болуп атабы?
Коркпой аткар. Сүйүп аткара бер. Тескерисинче үлгү болуп аткара бер ошону. Жашынып, уялып, кысынып кылбагын сен аны. Жок, дин андай нерсе эмес, бул ачык. Дин субханалла 18 миң ааламдын жаратуучусунун өкүмү. Мундан жашырып коркуп кереги жок. Айткын, айт, кылгын, көрсөткүн. Адамдар субхана таасир алсын. Адамдар жүрөктөрү болкулдап кетсин. Адамдар субхана жүрөктөрү менен сүйүп калсын сен. Эмне үчүн? Чындыкты какш айтып айткын, чын акыйкат диндин өкүмдөрүн айтканда эч качан эмне болбош экен? Артка кайтпашыбыз керек экен, туугандар. Аракет кылабызбы? Амин. Субхану хамдик ашланта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым разы болсын. Амин. Продолжаем.